Туғандар, ассаламу алейкум. Көптен бері ысық самсы жегім келіп жүрді эле туғандар. Метро Коломенскийге өзімін базар қорғанды қиыным. Монтеп қырғыз самса номер 1 деп самсақана ашты туғандар. Бұның эле арқасы біздің такситерге отырған болса, арқасы бесплатный парковка туғандар. Метро Коломенскийден шыққан деле, биринчи вакыттан шыққан деле, төз басып келсеңіздер, 20 метр бассаңыздар, қырғыз самсы номер 1 деп тұрады туғандар. Прям тандырдан ысық свежий жолып береді. Азыр кирип ичинен өзүбүз да бир сыра самсасынан даамсызып, сиздерге бир сыра көзгөзүп чыгайын. Жүргүлө анда тугандар. Мынакей, кыргыз самсы деп ал жагынан келсеңиздер эле эшигинде жазылып турат. Так, мынакей тугандар. Тандыр самсысан тандыр самсы. Могул жерде прям тандырда свежий бышырып карагач, соктору чыгып, самсы сонун болуп чыгат. Азыр самсы бышса, алып чыгып, бул жакка алып чыгып, бул жерде отурган балдардан дагы бир ооз комментарийге кетсек, самсы кандай экенин тугандар. Азыр чыгарат самсыны буюрса. Мынакей устака самсыны чыгарып атат. Азыр элдерге тартабыз, дальше өзүбүз да алып пробуй этет. Карагыла соктору чыгып, самсымыздан самсы болду. Ого. Камеранын ичине түшүп кетпесе болду, самсага кошуп. Ассаламу алейкум. Бар менден сурайлычы. Бизде комментарийде жазып турат. Дегиле начальство, дегиле кыргыздар депчи. Действительно биздин кыргыздарды ку. Кыргыздар ошо достор. Кече ачылыпсыңар. Ооба, кече ачылды. Элдин келиши кандай? Элдин келиши жакшы, Кудайга шүгүр эми. Жакшы эле, кече ачылдык да. Ай, молодцы, молодцы. Буюрса экинчи точканы ачкан жатабыз, мен Курскан. Буюрса иштеп жатат. Жакшы, жакшы. Буюрса ал жакта да бир сыра тартып көрөбүз тугандар. Кече эле ачылыптыр, элдин келиши өтө жакшы. Көрдүңүздөр, тандын ар жак бер жак самсыларды бүт көрүп чыктым. Бул жактан даамсыз аткандардан да бир экөөбүз комментарий сурайбыз тугандар. Ассаламу алейкум жигиттер. Алейкум ассалам. Самсы кандай болуптур? Самсы өтө мощный. Көрүүчүлөргө бир экөөбүз комментарий. Көрүүчүлөргө да айтабыз, келип жеңиздер, тандатып өткениңиздер. Алыстан келип жатабыз биз. Кечеден келгенбиз. Өтө тандуу самсы. Жакшы, жакшы. Жеген арманда, жебеген арманда. Жеген арманда, жебеген. Ай, молодцы, молодцы. Мынакей, көрдүңүздөр тугандар. Бүт баарын манай жакшы, самсы сонун буюрса тугандар. 20 штуктан көп алса бул жерде доставкасы менен да бар экен. Телефон номерин, адресин жазып койгон тугандар, айта кеткендей эле метронун биринчи вакыттан чыкканда эле Коломенскийде 20 метр бассаңыздар эле ушул кыргыз самсы номер 1ге келесиңер тугандар. Ушундай. Кулактарыма ишенбей өзүм да бир жеп көрөйүн деп чечтим тугандар. Кыргыз самсы номер 1. Карагылачы соктору чыгып, самсы тимеле болупмуш. Бисмилля. Тишимин ооруганда кайран. Самсы действительно сонун экен тугандар. Ушу жерге келе бересиздер. Ысык чай менен жылып жумшак, могу жигиттер сиздерди күтүп алат тугандар. Айтып кеткендей эле Коломенскийден чыкканда эле метронун жанында. Так, тугандар. Эмнеден башташты эле билбей турам. Кыскасы машинени арендага берейин деп чечтим. Конечно, көп эмес, 1 айга уже водитель табылды. Просто эми 1 ай просто эле жаткыча, бунун төлөмүн да билесиңер, айына 160 миңден. Ошем жөн эле жаткыча, хотя бы өзүн өзү актап турса, Меккеге барып келгиче. Менимче жакшылап го дейм. Кече күнү бир водитель менен сүйлөштүм, буюрса бүгүн кечинде келет, машинени көрөт. Полностью сүйлөшүп калсак, страховкага жаздыртып, даярдатып берем, 17 күнүн кечинде алып келет буюрса. Машиненин турушун карагылачы. Бүгүн кече жуудуруп койдум эле, вроде таза эле. Азыр 1-2 жумуштар бар, ошоларды бүтүрүп коюп, анан кийин бүгүн дальше ишти улантабыз. Бир жагынан жалко, экинчи жагынан айла жок. Хотя бы өзүн актап турсун да тугандар. Туурабы? Чем үйдө жөн эле жаткыча. Азыр тем более билесиңер, Москвада машина жөн эле ордунда турса, наоборот бузула берет. Лучше айдалып турган жакшы го дейм да. Ошол ой пикириңерди калтыра кеткиле. Кеттик анда. Дальше уланталы. Буюрса биринчи серияны даярданып атам. Меккеге барганда дагы штативтерди бүт бар жогун алып, палочкаларды алып, чтобы камерага флешкаларды алып, эми Меккеге баруу бул саякат эмес, бирок тугандар ошонун шултоосу менен биздин жаш муундарга мындай ачык айкын көргөзүп, дегиле мынтип карап көрсөм 99% эле бүт жашуулга кайгандардан барат экен да, Меккегечи тугандар. Менимче оңолууну жаштардан башташ керек да. Эгерде возможность болсо жаштар барып, оңолуп,
динди жакшыраак билип, канчалык деңгээлде биздин Кыргызстаныбыз динге чаңкак экенин ошону билдирип койсок, менимче өтө сонун болот го дейм да. Жаштардан баштасак чоңолууну. Биздин аксакалдар барып келет, барып келгенине сүйүнүп эле, ал жактын канчалык деңгээлдеги ыйык экенин эч кимге айтып бере албай, жеткизе албай, келечек муун ошол кандай болсо ошол бойдон эле калып калып атат туугандар, ошондой. Туугандар, сиздерге дагы бир айта кетчү сонун жаңылык. Машинеге эми моундай подставка болот туугандар. Карагыла, магниты менен камера ортодо турат моундай болуп. Мурун билесиңер, могул жерде лобойдо турган, постоянно нары бери крутитеш кыйын эле. Азыр ортодо турат. Так, ушунчалык керек коем. Мынакей. Ортодо турат, айлантырып, моундай кругом тарта бергени жакшы. Аласын сразу бул жакта жана гаишник, маишниктер анмын деп калса, бул жакка сразу крутетип туруп, басып коесун, тарта берет. И сразу чыгарып, сразу ордуна коюп койгон дагы өтө жакшы. Бурап, катырып жана антип отурбайсыз. Кандай дейсиздер? Жакшыбы? Менимче өтө сонун го дейм. Клиенттердин көзүнчө эле неудобно болбосо, басып өчүрүп, кайра нары бери кылганчы. А так, эч кимге мешать бербейт го дейм, ортодо турса. Ошондой. Штативтерди алдым, моундай камерага керектүү. Тарсап эле монтип камерага кийинтип монтип болот. Шак. Монтип 3 бүт татып туруп, любой жерге коюп коем. Эгер ал жакка барып калганда, тайым жанагынтип маселелер болуп калат, башка нерселер болуп калат. Тарсап эле монтип, любой жерге коюп койсоң, тура берет. 3 бүт тапчы. Сон универсальный штатив, любой жерге кымчытып койсо болот. И кайра чечип алса болот туугандар, мынакей. И кайра монтип туруп, сумкага салып алган дагы оңой. Телефонго алдым, телефон карматып, телефонго тартабыз буюрса, камерага тартабыз. Кыскасы, ибадатты да кылабыз буюрса, сиздерге дагы толук буюрса, тынчаман барып эле жетип алсак буюрса, сону кылып көрсөтөм туугандар. Эгерде ошентип сиздер дагы бир жакындарыңыздар алкоголдук ичимдиктерге зависимый болуп, кыйналып ошону таштай албай жүрсө, колуңуздардан келишинче туугандар ошентип Меккеге жөнөткөн аракет кылгыла. Кеттик анда видеону дальше уланталы туугандар. Бүгүн да сиздерге сонун бир жагымдуу, сиздердин настроенияңызды көтөргөн жакшы бир сонун ролик болмокчу туугандар. Кеттик анда. Кандай ана жумуштар жакшыбы? Жакшы күтпөдүңүз да? Жок, мен как раз эми чыгып неме болдум эле. Так, праваңды текшерип көрдүм. Бир-эки комментарийлериң бар экен. Ал эскилерден окшойт. Орустардын таксопарк эле да. Жанакындай 300 рубльдан деп депозит чогултат го. Бир кыргыз байке бар эле, орусча жакшы сүйлөй албайт экен да. Ошо акчасын ала албайыптыр. Мен Жойлиске барсамчы. Анан карап турсам, вообще эле несправедливо сүйлөшүп атышаттан мен ошол жактан канча кыргыздардын баарын айтып туруп акчаңарды бербейт экен баары депчи. Көп кишини үгүттөп туруп машиналарды тапшырып салга деген да. Өзүм да тапшырып туруп кетип калганбыз да. Буну канчадан айдап атасың азыр? Буну 5000ден айдап атабыз. Депозит алып атабы? Жок, биз депозит, биз залог ошондой алды эле. Бирок булардын паркында да. Ошо таксиюна Майбакеден алгансыңар, ошондо иштеп жүрөсүң го азыр. Так, азыр анда меники деле 5000ден да арендачы. Просто эми машинаны айдап калсаң, жанагынтип штраф анымын болуп калса деп ошондон неме кылып атам да. Просто сен бир айдан кийин таштап кетсең, сен кеткенден кийин штрафтар анан келет го, шашпайчы. Ошого кандай кылсак, 200 сомдон же күнүнө ала турган кылып койсом, мен алгандан кийин эле менин паркымда иштейсиң да. Кошулсаң немеси жок эч кандай, меникине 2% кылыптачы. Жок, анан без проблем, без разницы го. Ошо просто эми постоянно көрүп турам, ким каякта жүрөт машина жана немедечи, компьютердачы. Ошого айтам, 200дөн күнүгө кошула турган койгон жакшыбы, же кандай кылган жакшы? Просто мага да уверенно, чтобы сага да уверенно дачы. Мен просто күтөм какое-то время, чтобы штраф келеби. Андан кийин чтобы акчаңы кайтарып берем. Анда сүйлөштүк. Сен ошо бир 10 000 чогула турган кылайлан да, ошого круглый кылып 10 000ге. Штраф канча келсе ошону мен төлөйм да, калган акчаңды берем. Жазабыз, текшеребиз, штраф кайсы күндөн кайсы күнгө чейин болгон, числорун карайбыз. Мисалы 18-inde алып кетсең, 18-ден декабрдын 18-ине чейин текшеребиз дагы. Андан кийин акчаларыңды төлөгөндөн кийин калганын берем. Менен сен мага документтериңи неме кылып туруп, WhatsApp'тан жөнөтүп коесуң. Мен немеге жөнөтөм, офиске жөнөтөм, чтобы полностью страховка болуп, чтобы сен да уверенно болуп айдашың керек да. Эртең өзүң бирөө жагын чийип алсаң, аз билесиң. Төлө кымбат машина айдагандан кийин.
Ошоларды жөнөтөсүн, страховканы даярдайм, 17 күнү кечинде машинаны алып кетесиң буюрсаң да. Макул. Сүйлөштүк да. Ошондой анда элдерди. Машинада эмнелер бардыгы эме Машина положено эле да. бүт бар жогу даяр. Масласын өткөндөр алмаштырган, колодкаларын полностью алмаштырган. Тем более бу 4 күдө. Эгер кар пар жаап калса дагы эч неме болбойсуң. Тыгылып калды андай мындай. Өтө жакшы. Мала передний привод бар эмне болду? Амортизаторлары, арканкаларын кылдыр элекин, кичине жесткорак, бирок билинбейт го дейм. Каласаң бир курок айдалып деле көр. Айдалып көр. Инстаграмда балдар жазат, аяктан жазышат, мен уже все бир баланы сүйлөшүп койдум. Баарын аткарып коймой, билген, ар жак жак билген балага берсең жакшы деп. Кетпей? Билгени билдирген деле неме болот. Кандай аяк? Ооба, оң жактан бир круг кылып келсек да болот, сол жакка деле. Туура барып бульвардан оң жакка. Шумоизоляция жакшыраак болот экен да. Китайга караганда, конечно, консерва экен да бар жогу. Амортизатор эле кичине неме болсо билинбейт деле. Кичине май чыгып калды да. Жаман жолго барганда тырык болду. Оңго кетейин да. Оңго келди. Расход 6-7 сарайдышта эле жейт. Бир күндө 1,5 миң сомдук кылсаң 10 жетет сага. Только Лукойл коям. Вообще башка аралаштырбайм. Колдон келишинче полный бак кармай. Балдар жакшы. Лукойл жакшы эле? Лукойлдуку жакшы, мен ошо алгандан бери только Лукойл коям да. А то аралаштырбайм. Тетиги машина аябай чувствительный экен да. Ооба, алар аралаштырып бензин куйсаң да ошентет да. Газпромдон куйсаң сразу эме болот да, чек күйөт. Татнефтен да күйөт. Лукойл Роснефтен өчүп калат кайра. Ошо аралаштырбай только Лукойл куюп атам. Тем более буну чиповать этип койгон. Несиң да көрсөң керек. Ооба, көргөм. Деле көргөм. Кетиштерин ар жак бер жактары машина бодро, шумоизоляция. Рядом школа. Резинач биякта жакшы эле турабы? Ооба. Кышкага жакшы эле уже. Ооба, 30 канча миңге алдым. Жаңы койдуңузбу? Бэушный эми протектерлер нормально. Кар пар жаап калса эч нерсе болбойт. Кичине жана кар жагында көңүчө неме кылыш керек. Акырдыраак да. Все равно машина тяжелый болгон үчүн миң зимний баллон койсоң да катты тепсең кармабайт да. Семейныйсың белдер? Ооба. Канча расход кылып атасың беркиде бензинге? Көп ичип атат аябай эле. 2,5 кирип кетип атабы жөн эле? Жөн эле кирет. Ошого жатпайм. Ого 1,5 миңдик кое турган болсоң, бир сменада чарчайсың да, төгөткүчөчү. Нормально жетет. Постоянно полный бак куюп. Жо, мындай мунун жүрүшү дагы удобныйраак экен. Оңго кетет. Оңго. Устойчивость, кетиши, жол кармашы, нар жак, бир жак. Все равно мерс да. Ооба. Тиги 2000ге куйсам 300 километрге араң жетет да. Ооба, ошо айтып атпайм. Дизель кымбатыраак, но все равно жыйла экономичный. Так, все туугандар, элдар менен сүйлөштүк. Баарын чечиштик. Эми ишти кылалы буюрса, документтерин жөнөтсө бүт бар жогун даярдап берем, 1 ай элдар айдайт. Так, воскресенье күнкү ночко Пачин буюрса өтүп кетет экен, мен эсиме алчу. Samsung оңдоттурдум, акыры заряд кетпей калды эле, гнездосун оңдоттуруп, буюрса Samsung менен чыктым, iPhone менен жаман кыйналдым. Центрде просто адаша берип эле калды. Samsung кичине более-менее.
Так, кандай экен бул ракурс жаңы местодан камера кандай көрсөтүп болду экен эми. Так, как раз жакын жерден бериптир. Так. Выезд без нее. Так она еще. Ну, где сейчас вот здесь, на левую вернем, на вон вход. А он сам-то будет? Я не знаю. Так, здесь остановиться? Да, ты Вот сейчас здесь чуть-чуть проход, проедет, тут прохода. проходик, вон, видите, А, детишками здесь? идут, Ага. да, там нас высадите и все. Пойдем. Поедем. Блин, немножко, да. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Хорошего вечера. Пожалуйста. Yo, bismillah. Домодедовоға келіп қалдым. Домодедовоға завершить. Счет. 3500. 3,5 келдім. Ровно 1 saat дегенде. 1 saat 3,5. Все, поехали. Бірақ қачып кетейін. Коптю ала кетейін десем, ешкім кеткісі келмейді ғой бизнес классымен. Ладно, күтөбүз эми, эмне кылабыз, айла жок. Айла жок да. Домодедовоның таксопаркында машина батпай қалды. Анан қарап болы. Елдің барды білем, Домодедово. Не бұл жақта? Бұл жақ жауап, бұл жақ пробка десе, бұл чайқадан астын асфальтта батат екен да. Ошон үчүн машинанын барды бұл жаққа парковкалап тығылып қалыптыр. Onu 15 minut tele zakaz berdi. Домодедоводан. Жөнөдүк көрсө кеттик. Машинанын көптүгүн карап калды. Ушунча деле бирок заказ көп. Экономго деле келгендерге сразу эле берип атат.
Так, туғандар, Домодедоводан келдім. 57 минутту. Ноччем шарға қарағанда Домодедоводан жаман арзан береді. Постоянно көп байқайсаңар ғой, коллегалар, 57 минут, жанан 1 саатта барған. 5 коэффициент болған екі өтең. Километраждылы почти бірдейлі олды. 2762 рубльға. Қанша разница олды? Беркі мене почти 800 рубль разница олды. Но ничего бар, 15 минут тұрғыда қайра қайттым. Құрсақ ашып шыдабай қалдым азыр. Үй жаққа жақын келіп қалдым. Бәйбічем чайын ипіп шыға тоқшымен нары бер. Чем чайханаға келіп. Ол оған нәрсе жегече. Шапыға келіп чай ішіп тұрып. Дальше 3 туған тауыз. Камера қандай олатты олды екен, емнеден қандай көріні олатты олды екен, қызық болды өзіме даған деді. Разыр отқандағы. Gittik tamamdır. Şu үйгө жақындап келіп қалғанда эле үй жаққа домой қойып қалғанда эле шуылдап қачып қаласың ғой үйгө. Таксилердің бардығы да ушундай болса элек, алысыраак кетип калсаң эле домойду коюп үйүңө жақындай баштаганда эле үйгө бир кирип чыга койсомбу, чай иче койсомбу деп. Азыр чай ичип чыгайлычы да шулантабыз. Байбичемдин чайын ичип чыктым, аэропортто карап койгула жанып аткан. Саат 11 болуп калды. Үйгө кирип жарым саат чай ичип, нары бери шамшым этип чыктым. Платка менен эле учуп барам дагы. Ленинградка пробка болуп калыптыр. Учуп барып эле бир жирненький заказ алып туруп кайтып келе баштадым. Кеттик. Атамдын көрүп, пробка эмне дейт, пробка. Пробканы карап койгула. Аэропортко еще жете элекмин. Пробка. Коэффициентти көргөзөйүн, коэффициентти. Коэффициент монда жанып атат. Аэропорт бизнес класс 3-кө чейин дейт го. 3 коэффициент менен дейт. Ничего себе.
Так. Şeremetiyev'den geldim. 25 minutте 2545 rubl oldu. Митингге келип калдым. Ни туда, ни сюда болуп, şu аэропорттун ушу тетире жакка берген жакчы. Дагы аэропортко айдап кетип калайын, шаарга түшүп кетсем экен. Ладно, посмотрим. Так, ушинтип үйгө да келип калдым туугандар. Кече бүгүнкү болуп 14.800ге жакын акчага иштепмин. Кече эртең менен чыккандан бери туугандар. Ошол машинени арендага берерден баштап видео тартылып калды. Ушул менен полностью берсеңиздер көргөзүп коеюн деп. Жакшы заработок болду. Коэффициент кичине жана аксап атат, но иш эми башталат туугандар. Бир кичине кар жаап, минусовой температура болсун, орустардын бардыгы машинесин таштап, кайра таксиге өтөт туугандар. Бонус нар жак бер жак болуп аткандын себеби бардыгы ошондо. Кичине сабыр кылып турабыз, буюрса минусовой болсо эле кайра эле коэффициент жанып, мурдагыдай эле иш жакшы болот туугандар. Эч ким эч жакка качып кеткен жок. Так что күтө тургула кичине туугандар. Не деймін мен? Эмки видеода көрүшкөнчө туугандар, ийгилик барыңыздарга. Жана айтып кеткендей эле сөзсүз түрдө видеого лайк басып, биздин каналга катталып, Инстаграмга катталып, активный болгон подписчиктерге билесиздер, $1000 розыгрыш өтүлүп атат. Активный болгондорго каждый жума туугандар буюрса 100 миңге жетсе, жумасына 1000 рубльдан которуп, Инстаграмдан, Ютубтан аттарын чыгарып көргөзүп турам туугандар. Ошондой баардыгыңыздарга чоң рахмат колдоп турганыңыздарга. Эмки видеода көрүшкөнчө ийгилик барыңыздарга.